Бүгүнкү байлык, эртеңки кедейлик. Бир ыймандуу аял бай соодагерге турмушка чыгат. Ал байдын чоң дүкөнү бар эле жана бул жерде бай кездеме кийим сатып окатын кылчу. Ал бай болгону менен абдан сараң адам эле. Күндөрдүн биринде бай кечинде үйүнө бир тоок алып келип, аялына тоок этинен кечки тамак жасашын суранды. Тамактанып жаткан убакта дарбазаны такылагандан улам бай сыртка чыкты. Дарбазанын жанында абдан курсагы ачып, тамаксыз ачыкка калган кедей турган эле. Ал байдан бир аз тамак сураганда бай баш тартып ачууланып, ага кыйкырып, дарбазасын катуу жаап, тамакка кайтып келди. Аялы: "Эмнеге кедейге кыйкырып, анын жүзүнө дарбазаны жаап салдың? Сен менин эмне кылышымды кааладың эле?" Аялы: "Тоок этинин жарымын же бир канатын бергениңде байкуш кедей аз болсо дагы ачкалыктан айрылмак да." Күйөөсү: "Эмне, бир бүтүн канатты беришим керек беле? Сен акылдан азгансыңбы эмне?" деп аялына ачууланды. Анда аялы: "Жок дегенде жакшы бир жылуу сөз айтып койсоң болмок" деди. Арадан убакыт өтүп, бай дүкөнүнө келип, дүкөнүнүн ичиндеги кездеме кийим-кече баарынын күйүп кеткенин көрдү. Эми байда эч нерсе калбады. Бай үйүнө капалуу келип, аялына иштин чожайын айтты. Аялы: "Маанайыңды чөктүрүп кайгырба. Жараткан мунун артында сөзсүз кубаныч ырыскы берет." Күйөөсү: "Ошол кубаныч келгенге чейин сен төркүнүңө кет. Мен сага бир нерсе кура тургандай абалда эмесмин" деп ачууланды. Ошентип бай аялы менен ажырашты. Тиги аял өз айткандай ак ниет, колу ачык, мээримдүү кедей ачкаларга жардам берген адамга турмушка чыкты. Күндөрдүн биринде күйөөсү экөө тамактанып отурганда дарбаза такылдап, аялы дарбазаны ачып калды. "Бир ачка калган кедей адам бир аз тамак берибизди сурап жатат. Үйдөгү 2 тооктун этинин бирөөсүн берип кой. Экөөбүздүн кечки тамагыбызга калганы жетет. Сурап келген адамдын колун бош кайтарган болбойт" деди күйөөсү. Аялы: "Сендей колу ачык, ак көңүл адамдар аз" деп тоок этинин бирөөсү тиги кембагалга алып чыгып берди. Кайрадан кайтып келип дасторконго отуруп алып, аялы көзүнө жаш толуп тамагын жеп жатты. Күйөөсү аны байкап калды. "Сенин ыйлашыңа эмне себеп болду?" "Аябай капалануу менен ыйлап жатам." "Эмнеге капа болдуң?" "Себеби жана эле биздин дарбазаны кагып тамак сураган, сен эт берген кедей менин биринчи күйөөм болчу. Бир жолу ал бай кезинде ачыкка калып тамак сурап келген кедейге тамак бергенин ордуна катып кыйкырып сүйлөп, кедейдин сунган колун сумсайтты эле." Күйөөсү: Жубайым, азыр биздин дарбазаны каккан кедей сенин биринчи күйөөң болсо, ошондогу силердин эшигиңерди такылдаткан кедей мен болчумун" деди. Бир күнү жаш жигит чырайлуу кызды көрүп калып, издеп жүргөн ашыгын тапканына ынанып, ага үйлөнүүгө бүтүм чыгарат. Үйүнө келип атасына ал тууралуу айтат. Атасы: "Албетте уулум, анын колун сурап баралы. Макул болсо ага үйлөнөсүң" деп жооп бериптир. Жолукчу күндү болжоп, жуучулукка барган ата бала кыз менен кыздын үй бүлөсү ата-энеси менен жолугушат. Уулун ээрчитип жуучулукка келген атасы уулунун бул кызга татыксыз экенин айтып, ал кызга өзүм үйлөнөм деп чечип, бул кыз көптү көргөн, кадырына жете ала турган инсанга ылайык дейт. Атасынын бул сөзүнө таңыркаган уулу кызды талашып, акыры казыга келишет. Маселени тыңдаган казы сөз болуп жаткан кызды казы мекемесине чакырат. Анын сулуулугун көргөндө акылын жоготуп, тигил экөөнү мекемеден айдап чыгат. "Бул кыз силерге окшогон акмактар үчүн эмес, мага окшогон эти барлуу адам үчүн жаратылган." Тиги экөө да жөн калбай Вазирден жардам сурап кайрылат. Вазир да кызды бир көргөндө ашык болуп, тиги үчөөнү бирдей жазага тартып, сулууну өзү алмай болот. Бул ай чырайлуу аял заты бир гана Вазир менен жашоого татыктуу деп айтат. Бирок бул кабарды падышанын уулу угуп калып, Вазирди кошуп жазага тартат.
Мындай кыздар бир гана Ханзада үчүн жаралган, Кудайдын белеги дейт. Талаш тартыштарды карап турган тиги кыз буларды шылдыңдап күлөт. Кимге турмушка чыгууга өзүм чечим чыгарам. Менин шартым бирөө гана. Менин артымдан ким кубалап жетсе, ошого турмушка чыгам дейт. Баарына бул сунуш жагып, бешөө ач карышкырдай кыздын артынан түшөт. Көп өтпөй бирин тебелеп тепсеп бараткандар ороого түшүп кетет. Ошондо тиги кыз ороонун үстүнө келип аларга карап, менин ким экенимди сурабай артымдан жүгүрөсүңөр да. Менин атым Дүнүйө. Мага жетүү үчүн атасы уулун, уулу атасын өлтүрүүгө, деги эле адамдар мага жетүү үчүн баардык нерсеге даяр экен. Бирок акыбети силердин абалыңардан ары өтпөйт. Мен болсо адамдарды сыноону уланта берем деп кете берген экен. Байлыктын жана кедейликтин сынагы. Кедей, бирок ыкластуу. Бир кишинин барга топук кылган күйөөсүндөй ток бейил аялы болгон экен. Аялы жүүнү ирип, күйөөсү аны базарга алып барып сатып, кеч болгондо тапкан акчасынан алып үйүнө келчү экен. Ушинтип турмуш арабасын тартып күн көрүшөт. Бир күнү дагы ошентип ийилген жипти сатат. Кеч келе жатса бирөө-бирөөнү басып алып, ток моктоп жатканын көрөт да аларга барып, эмне чаташып жатасыңар деп сурайт. Өстүндө басып отурган киши, мунун мага карызы бар, бербей жатат дейт. Кедей киши, андай кылба, канча карызы бар? Аны мен берейин. Мына болгон акчам могул. Ал ушуну дейт. Жетпейт, бирок мейли деп акчаны алат да кетет. Кедей бечара акчадан куру кол үйүнө барат. Аялына болгон окуяны айтат. Аялы анын көңүлүн көтөрүп, жакшы иш кылыпсың, кайгыруунун кажети жок дейт. Ошол түнү ачка жатышат. Эртеси күйөөсү дагы ийрилген түймөктү алып базарга чыгат. Бирок сатып алган эч ким жок. Ары кыдырат, бери кыдырат. Кеч кирет. Айласы түгөнүп үйүнө кайтып келе жатса, колунда чоң балык көтөргөн бирөөгө кезигет. Колунда балыгы бар киши айтат: "Бүгүн кечке чейин кыдырып, бул балыкты сата алган жокмун. Баса, аялым жип ала кел деди эле, сенде бар турбайбы?" деп ак алмашууну өтүнөт. Балык менен жипти алмашып үйүнө келип аялына айтат: "Бүгүн акча таба албадык, бирок курсагыбызды тойгуза турчу бир балык алдым. Кана, балыкты бышыр эми, жейли" дейт. Аялы балыкты тазалайын дегенде ичинен бир кесе алтын чыкса болобу. Экөө тең буга кубанышат. Эми байыдык экен деп отурушканда жанагы балыкты саткан киши келет да: "Мен алмашуудан баш тарттым. Бул жиптерди ал дагы балыгымды кайра бер" дейт. Кедей айтат: "Макул, берейин, бирок балыкты бышырып жеп салдык. Ашказандан чыгарып бере албайм. Бирок балыктын ичинен алтын чыккан болчу, ошолорду ал" дейт. Ошондо тиги балыкчы өзүнүн чынында ким экендигин айтат. "Мен периштемин. Мени сага жараткан жөнөттү. Сенин карызы бар, алиги кишиге кылган жакшылыгыңды жараткан жактырды. Сени сыноого алды. Сен кедейликтин да, байлыктын да сыноосунан өттүң. Ал алтындар сеники, сага баары аш болсун" деп кетип калат. Мына ушул кыска өмүрдө жараткандын кулдарына жакшылык кылгандар, жылуу жүз, жылуу сөз тартуулагандар жана жакшы мүнөз менен аларга жеңилдик көрсөткөндөр кандай бактылуу. Адамдарды сүйткөндөрдү жараткан сүйүнтөт.